Талас областы боюнча бизде 14-нөн баштап ушул баягы адам папиллома вирусуна каршы эмдөө башталган. Булар 11, 12, 13, 14 жашка салынат. 15 жашка чейин. 11 жаш как пландуу түрдө кетип атат. Быйылкы жылдан баштап эмки жылы уже пландуу түрдө 11 жаштагы баардык кыздар АДСМ алган учурда кошо ВПЧ ошол вирус папиллома человека вакцинациясы деп коет, ала башташат. Ал эми туурой вакцинация деп коет. Ошондо 12, 13, 14 жашка кошо салынып атат. Азыркы күндө Талас областы боюнча баардыгы болуп списоктор такталганда 10.822 окуучу кыздарыбыз эмделиш керек болчу. Бүгүнкү күндө область боюнча 9.022 эмделди. Эмдөө иштери ийгиликтүү, жакшы салынды деп айтып кетсек болот. Ал эми калгандары жана убактылуу дейт, гриппоид этип аткан учурларда биз салбайбыз, постоянно эметатып деп коет. Ошолор бар, отказниктер бар, бирок отказниктер бир эле Талас шаарында болуп атат. Калган райондо аз болуп атат, бирок күндөн күнгө келип алгандар болуп атат. Эмне үчүн кыздарга салып атыр дегенде, биз 2018-жылкы баягы немени алганда Кыргызстанда 600 энелерибиз ушул жатын боюнча рак менен ооруй турган болсо, ошонун 300-ü баягы өлүмгө дуушар болгон. Мындайча айтканда 50%. Ошону карап чыкканда, ошо 44 жашка чейинки жаш энелерибизден айрылып атабыз. Ошол себептен бул папиллома вирус человека деп коет. Организмде баягы жүрө берет да, анан ушул баягы турмушка чыкканда ошол кезде анан рак шейка маткага айланып кетиши мүмкүн. Ошол себептен ушул жаштагыларга алып 15 жашка чейинки немелерди 11ден баштап алып баштаса, булар баягы турмушка чыгып, турмуш курган учурда ушул вирустарга каршы иммунитеттер пайда болуп, ошодон баягы сакташ үчүн деп туруп азыр салынып атат. Буга чейин 112 мамлекетте салынып келген. Биздин жакынкы Казакстан, Өзбекстандарда да бул эмнөлөр жүрүп атат. Негизи эле 2019-жылкы биздин 1131 саламаттык сактоонун буйругу бар. Ошол жерге киргизген болчу. Анан баягы ковид болуп калып, убактылуу токтотулган. Ошол себептен азыр кайра баягы неме кылып туруп, ушул жаштагыларга салып атабыз. Бул Гардисел деген вакцина составында ошо 4 тип трехвалентный деп коет. 6, 11, 16, 18. Именно 16, 18 тип бул рак шейка маткын чакыра турган вирус. Ошого каршы деп. Ал эми баягы 6, 11 бул баягы атайын генитальный тоже баягы кандилома деп коет. Ошолорду чакырбаш үчүн, кайсы заболеваниесі көп болгон үчүн ушул 4 типтүүнү биздикилер тандады. Эң негизгиси ушул рак шейка маткага алдын алуучу вакцина. Ошол себептен биздин мамлекетте ушуну жүргүзүп атат. Бунун баардыгын бизде ГАВИ деп коет, глобальный альянс эмдөө боюнча бар. Ошол тараптан баягы сатылып алып берет. Бүт баары текшерүүдөн өткөн. Көрүп атпайлыбы, кээ бир жапжаш келиндер 2-3 баласы менен эле бат эле баягы акыркы стадияда такталып калып эле өлүмгө дуушар болуп атат. Ошол себептен азыр ушул кыздарга салынып атат.